Саламатсыңарбы балдар? Силер менен номер 5 Жомарт Бөкөнбаев атындагы гимназия мектебинин физика мугалими Жаңыбай кызы Сүйдүмкан. 4 чейректе утурлай темаларды улай биз сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы жөнөкөй механизмдер, рычагда күчтөрдүн тең салмактуулугу. Сабагыбыздын максаты балдар, силер бул темалардан жөнөкөй механизмдер деген эмне? Аларды кайсы учурда колдонобуз жана канткенде колдонобуз деген суроолорго жооп ала аласыңар жана теманы терең, толук өздөштүрүүңөр абзел. Жөнөкөй механизмдерге кайрылуудан мурда биз статика деген терминге токтоло өтөлү. Статика бул грек сөзү. Бизче которгондо туруучу дегенди билдирет. Статика механиканын бир бөлүгү. Ал ар кандай күчтөрдүн таасиринде нерселердин тынч абалда болушун жана тең салмактуулугун үйрөтөт. Мисалы, столдун үстүндө турган китепке бир нече күч аракет этет. Алар китептин оордук күчү жана китепке аракет эткен серпилгичтүүлүк күчү. Бирок ал күчтөр бири-бири менен барабар болгон үчүн китеп столдун бетинде тынч абалда турат. Мындай учурда китеп тең салмактуу абалда турат дейбиз. Демек балдар, статика бул жаратылыштагы ушундай кубулуштарды жана алардын адам жашоосуна тийгизген жардамын үйрөнүүгө шарт түзөткөн. Статика илими биздин заманга чейин 3-кылымдарда изилдене баштаган. Анын илимий негизин улуу окумуштуу Архимед түзгөн. Статиканын өнүгүшүнө Леонардо да Винчи, Стевин, Галилей жана башка ушул сыяктуу белгилүү окумуштуулар салым кошушкан. Архимед байыркы Грекиянын улуу окумуштуусу, математиги, механиги болгон. Ал Сицилия аралындагы Сиракуз шаарында туулуп, ошол жерде өмүр сүргөн. Силерге белгилүү болгондой, буга чейинки темаларда биз Архимеддин Сиракуз падышачылыгы менен болгон окуялары жана кызыктуу фактыларды окуганбыз. Архимед бул жер сугаруучу механизмдерди, жүк көтөрүүчү рычаг түзүлүштөрдү, блокторду, дуал бузуучу жана башка каражаттарды ойлоп табууга жол салган белгилүү окумуштуу катары бизге белгилүү. Балдар, бул сүрөттөрдөн силер эмнени байкадыңар? Албетте, адамдын күндөлүк жашоосу ар кандай механикалык жумуш аткаруу менен байланышкан. Алардын кайсы бирине адам аз күч жумшаса, кайсы бирине көп күч менен аракет этүүгө туура келет. Ошондуктан механикалык жумуш аткаруу үчүн адам баласы байыркы замандан бери эле түрдүү нерселерди жана куралдарды пайдаланып келген. Кол менен жылдырууга мүмкүн болбогон оор буюмдарды чоң таш, шкаф, станок жана башка ушул сыяктуу буюмдарды узун жана бекем таяктын жардамы менен ордунан оңой эле жылдырууга болот. Мисалы, ломду пайдаланып чоң таштарды ордунан жылдырууга болот. Демек балдар, жумуш аткарууну жеңилдетүүгө колдонулуучу мындай курал рычаг деп аталат экен. Бул жерде көрүп турганыңардай, пирамидаларды курууда адамдар жумуш аткарууну жеңилдетүү үчүн рычагдарды колдонулган. Дээрлик оор заттарды көтөрүү үчүн адамдар көп күч аракет этпестен, алар рычагдын жардамы менен оңой эле жылдырып ала алышкан. Бул жерде дагы ушундай көрүнүш. Мындан 3000 жыл мурда байыркы Египетте пирамидаларды курууда рычагдардын жардамы менен таштан жасалган оор плиталарды бир орундан экинчи орунга жылдырышкан жана чоң бийиктикке көтөрүшкөн. Силерге белгилүү болгондой, 7 кереметтин бири болгон пирамидалар булар рычагдын жардамы менен тургузулуптур балдар. Жумуш аткарууну жеңилдетүүдө жантык тегиздик блок аттуу куралдар колдонулат. Бул куралдар башкысы күчтөн утуш алуу үчүн колдонулат.
Ал эми күчтөн утуш алууга арналган мындай куралдар жөнөкөй механизмдер деп аталат балдар. Жөнөкөй механизмдер биздин күнүмдүк турмуш тиричиликте кеңири колдонулат. Себеби биз көп күч жумшабоо үчүн жөнөкөй механизмдерди колдонсок, бизге бул дээрлик ыңгайлуу болуп эсептелинет. Бул жерде көрүп турганыңардай, бул жантык тегиздик аркылуу оор жүктү тоголотуп же сүйрөп чыгуу көтөрүп чыгууга караганда жеңилирээк болот. Демек, бул жерде дагы адам баласы күчтөн утуш алат экен. А бул жерде жөнөкөй механизмдердин дагы бир түрү болгон блок эсептелинет. Силер мындан кийинки темаларда блок боюнча дагы тереңдетип өтүп бере алабыз. Рычагдын жардамы менен күчтөн утуш алууга болоорун Архимед эгер таяныч чекит табылган болсо, мен жерди өз огунан жылдыра алам деп өтө элестип айткан. Демек, эгерде жердин таяныч чекити болсо, аны ордунан жылдырууга болмок деген көз карашты айткан. Башкача айтканда, кандай гана оор нерсе болбосун, аны эгер таяныч чекити болгон болсо, рычагдын жардамы менен бир орундан экинчи орунга которууга болот. Рычагга аракет эткен күч тиркелген чекит менен таяныч чекитинин ортосундагы аралык бул күчтүн ийини деп аталат балдар. Бул учурда таяныч чекитинен А жана Б чекитине чейинки аралык күчтүн ийини деп аталат. Көрүп турганыңардай, бул жерде баланын ийининде ак точка турат. Бул таяныч чекит. Ал эми ошол таяныч чекиттен Б жана С чекиттерине чейинки аралык бул күчтүн ийини деп аталат экен балдар. Рычагга аракет эткен күчтүн анын ийинине болгон көбөйтүндүсүнө барабар физикалык чоңдук бул күчтүн моменти деп аталат балдар. Ал М тамгасы менен белгиленип, бирдиги катары Ньютон метр алынат. Анын формуласы М барабар F көбөйтүү L болот. Бул жерде М күчтүн моменти, ал эми F аракет эткен күч, ал эми L болсо күчтүн ийини болуп эсептелинет. Балдар, буга чейин бизге белгилүү болгондой, күчтүн моменти бул физикадагы белгилүү бир чоңдуктардын бири болуп эсептелинет. Ал ар бир убакта күчтүн чоңдугунда анын ийинине да көз каранды болот. Күчтүн чоңдугуна да, анын ийинине да көз каранды болот. Мисалы, үйүңөрдүн эшигине аракет этүүчү күч, ал күчтүн чоңдугунан тышкары кайсы жерге жумшалганына да көз каранды болот. Башкача айтканда, мисалы үчүн эшигиңердин туткасы анын айлануу огуна жакын кадаса, анда каалганы ачып жабуу кыйындап калат. Ал эми айлануу огунан мүмкүн болушунча алыс орнотулса, демек биз эшикти оңой ачып кире алабыз. Башкача айтканда, биздин үйүбүздүн эшигибиздин ортосуна же дээрлик биздин тилде айтканда ашык-машыктын жанына коюла турган болсо, тутка, дээрлик биз анда күчтөн утуш жасабайбыз. Ал учурда биз көп күч кетирип калат экенбиз дагы. Бул учурда биз күчтөн утуш албай калабыз. Ошондуктан биз тутканы айлануу огуна мүмкүн болушунча алыс жайгаштырсак, биз эшикти ачышыбыз оңой болот экен. Жогоруда айтылгандардын натыйжасында рычагдын тең салмактуулук шартынын эрежесин аныктоого болот. Рычагды саат жебеси боюнча айлантуучу күчтүн моменти саат жебесине карама-каршы багытта айлантуучу күчтүн моментине барабар болсо, анда рычаг тең салмакта болот экен. Мындай тең салмактуулуктун эрежесин Архимед белгилеген экен. Балдар, маселе иштеп көрө турган болсок, бул жерде жөжө селкинчектин таяныч чекитинен 5 метр алыстыкта турат. Демек, күчтүн ийини 5 метр. Таяныч чекит менен күч аракет этип аткан жердин аралыгы, бул күчтүн ийини экени бизге белгилүү. Бул жер 5 метр экен. Ал эми жөжөнүн салмагы 10 ньютон болсо,
күчтүн моментин тапкыла дейт. Демек биз m барабар f көбөйтүү l формуласына салып, бул учурда маселени чечип алсак болот экен. Ушуну менен биздин сабагыбыз дээрлик аягына чыкты. Тапшырма катары балдар 45-46 параграфтарды окуп, жумушчу дептерибизге аныктама формулаларды жазабыз. Жөнөкөй механизм деп эмнени айтабыз, рычаг деген эмне, күчтүн ийини деп эмнени айтабыз, күчтүн моменти деп эмнени айтабыз. Бул суроолорго жооп жазабыз тетрадтарыбызга. Демек, окууга жана үйрөнүүгө бөлүнгөн убакыт ар дайым өзүн актайт деген Герберт Гассондун сөзү менен биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Суроолор боло турган болсо, бул даректерге кайрылсаңар болот. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.